Корчубекова Гулиза Кожокуловна, Талас мамлекеттик университети. Бул күн Гулиза Корчубекова үчүн эстен кеткис тарыхый күн. Анын талыкпаган эмгегинин акыбети кайтап президенттин стипендиясына ээ болду. Мындай ийгиликке жетүүгө кыйынчылыктар тоскоолдук жаратып, бирок алдыга койгон максат жүрөктөн чыккан каалоо дем берген. Эми алган стипендиясы өзүнө болгон ишенимин артып, өз кесибинин мыктысы болууга жол ачты. Бул сыйлык албетте бизге чоң мотивация берди. Буюрса келечекте будан да чоң ийгиликтерди багындырганга жана ошол ийгиликтердин ичинде бул кичинекей болуп саналганга аракет кылабыз. Чоң ийгиликтерге жетип, буюрса бир эле Талас мамлекеттик университетинин же болбосо Талас областынын эмес, Кыргыз элинин, Кыргызстан мамлекетинин буюрса атын алыска чыгарган мыкты инсандардан болууга аракет кылабыз. Жеңишева Тунук Бакытбековна, Талас мамлекеттик университети. Башка студенттердин окуудагы жетишкендиктери, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы менен айырмаланган Тунук Жеңишева дагы президенттин стипендиясына ээ болгон. Тунук кесиби боюнча келечектеги бухгалтер. Өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуу башкы максаты. Стипендия алган чында аябай эле толкундануу болду. Именно фамилиябызды айтканда аябай толкунданып ошентип чыктык. Стипендия боюнча калып калбастан алдыда кандай гана олимпиадалар болбосун дагы көптөгөн конкурстар болбосун ошолорго дагы катышканга аракет кылам. Профессиям өзүмө жагат жана профессиямды дагы өнүктүрүп, улантып кетким келет жана өзүбүздүн мамлекетибизге салым кошкум келет. Президенттик стипендия Талас мамлекеттик университети үчүн алгачкы сыйлык эмес. Алсак 2016-жылдан тартып бул окуу жайдын студенттери окуудагы ийгиликтери үчүн президенттик стипендияга ээ болуп келишет. Студенттердин ийгилиги окутуучулар жааматынын жемиши экенин билдиришет. Бизге көйлүү студенттер сунуштама берген, бирок ошонун арасынан карап, экөөнүн тең буга чейинки окуудагы жетишкендиктери жалаң 5000 окуган студенттерибизди алдык. Андан сырткары бизде студенттердин илимий практикалык конференциялары бар. Мына ошол конференцияларда илимий макала жазып, өзлөрүн көргөзгөн студенттерди алдык. Андан сырткары окуу жайда стартап деген бар. Ошо стартапка катышкан, анан башка эл аралык илимий практикалык конференцияларга, башка окуу жайларда болуп өткөн олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө ушул бүт бардык тарабынан карап, анан ошого татыктуу деген гана студенттерди бергенбиз. Ошол эки студентибиз бүгүн сыйлыкка ээ болуп отурат. Мыкты, жигердүү, эң негизгиси аракетчил студенттердин бүгүнкү ийгилиги өлкөнүн эртеңки келечеги. Стипендия тапшыруу аземинде президент Садыр Жапаров ыкчамдык менен өнүгүп жаткан дүйнө агымындагы нанотехнологияларды, инновацияларды кабыл алууда жана өздөштүрүүдө билимдүү жаштардын ролу чоң экенин белгилеп, мамлекет ар дайым аларды колдоого аларын айтты. Мамлекет өз өлкөсүнө берилген, өз тарыхын аздектеген жана элибиздин руханий баалуулуктарын сактаган жаштарды ар дайым колдойт. Мен билимге болгон каалоосу күч, өз көз карашы бар, дүйнөнү жакшы жакка өзгөртүүгө умтулган ар намыстуу мекенчил жаштардан, сиздерден көптү күтөм. Силердин окуу жайларыңардан алып жаткан билимиңер келечекте көптөгөн ийгиликтердин эшигин ачат деп ишенем. Мамлекеттен ар тараптуу колдоо болуп турса, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда эл аралык айдыңда дүйнө тааныган жаштарыбыз өлкөбүздүн алдыга жылуу ыргагын ыкчамдатат деп мен терең ишенемин. Өлкөнүн билим берүү тармагын көтөргөн жаштарга жыл сайын президенттик стипендиялар тапшырылып келет. Бул ирет өлкө аймагы боюнча бардык жогорку окуу жайлардан 90 студентке президенттин стипендиясы тапшырылды. Алардын ар бирине 60 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Чолпан Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова.